Sen карасаң телефон чыгып отургандай эле болот. Бирок ал кумар ойноп отурат. Акча сайдага. Анан кеч келесин, аялың дурасың, балдарыңды коркутасың, үй бүлөнүн акчасын ошентип тыйып койду, биз үчүн зыян бар. Буйурду демек биз үчүн пайда бар. Мээримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жананын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун деп айткым келет. Андан кийин мына ушул жамаатка дагы Алланын саламы, тынчтыгы, мээрими, кечирими болсун деп айткым келет. Келген кадамдарыңыздарга хасанат, соопторду жазып, ошончо кетирген катачылык күнөөңүздөрдү кечирип, Аллах Таала бейиште даражаңыздарды бийик кылып көтөрсүн. Урматтуу жамаат, бүгүнкү сиздер менен боло турган сабагыбыз зынадан, арактан, кумар оюндарынан сактануу деген темада. Зына, арак жана кумар оюндары адамдар маани берип көңүл бура турган эң чоң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Биринчисине токтоло кетсек, зына, аягы суюктук кылуу, никесиз карым катнашка, никесиз жыныстык катнашка барып коюу. Экинчиси арак жана бардык мас кылуучу заттар. Үчүнчүсү кумар оюндары. Бул үчөө сыртынан караганда үч башка болгону менен алардын коомго тийгизген таасири, зыяны бары бирдей. Аталыштары бөлөк. Зына, арак, кумар оюндары ислам шарияты тыюу салган, арам кылган амалдардын бири. Зына аягы суюктук кылуу үй бүлөнү бузат. Арак акылды бузат. Кумар оюндары мүлктү жана ырыскыны бузат. Ал эми бул үчөөнүн баары биригип келгенде адамдын динин, акылын, абийирин, үй бүлөсүн, ден соолуктун жана коомдуктагы тынчтыкты бузат. Мына ошол себептен, мына ушул үч чоң күнөө, зына кылып коюу, арак ичип коюу, кумар оюндарына барып коюу, булардын бардыгы өзүнчө бир жеке чоң күнөө болгондуктан, булар жеке үй бүлөнү дагы, коомчулукту дагы, Аллах Таала тарабынан берип аткан малы дүнүйөнү дагы тырым-тыракай кылып бузганга себепкер болгон чоң күнөөлөр болуп аталат. Ошондуктан Аллах Таала бул күнөөлөрдөн сактанууду эскертип аябай катуу айткан. Куранда дагы, сүннөттө дагы мына ушулардын арам экендиги жөнүндө. Мына ушул үч чоң күнөө адамдарды, коомчулукту, үй бүлөнү бузууга себепкер болуусун айтып, Куран, сүннөттөрдө аябай көп эскертүүлөр келген. Аллах Таала Куранда «Вала тақрабуз зина, иннаху кана фахишата ва саа сабила». Зынага жакындабагыла. Чындыгында ал чоң уятсыздык жана өтө жаман жол деди. Демек, зынага жакындоону бул нерседен алыс бол. Сени зынага алып барып кое турган нерселерден дагы алыс бол. Кайсы бир арам болгон нерсеге алып бара турган жолдун өзү дагы арам. Демек, зына арам болду, зынага алып барып кое турган жолдордогу нерселер дагы арам. Кумар оюндар арам. Эми ошол сени кумарга алып барып башыңды салып кое турган жолдордогу дагы бул арам болуп аталат. Бул жерде Аллах Таала зына кылбагыла деп эле чектелип калбастан зынага жакындабагыла деди. Вала тақрабуз зина. Зынага жакындабагыла. Аягы суюкту кылууга жакындабагыла силер. Кылбагыла деп буйрбастан, балким жакындабагылага. Сени зынага алып барып кое турган жол дагы арам. Зынага бара турган жолго дагы түшпө сен. Бул эмнени билдирет? Демек, мусулман адам зынага алып бара турган жолдордон да сактанууга тийиш. Көздү арамдан сактоо. Көздү арамдан сактабай коюу дагы зынага алып бара турган бир жол. Бөтөн аял же эркек менен жалгыз калып кетүү дагы зынага алып барып кое турган жол. Булардын бардыгы арам. Демек, зынага алып барып кое турган нерселерден алыс бол. Кандай жолдор болбосун? Тыюу салынган нерсеге, зынадан башка чоң күнөөлөрдү деле. Сени ошол чоң күнөөлөргө алып барып түрткү болуп кое турган нерселерден дагы абайла. Ошол жолдор сени алып барып ошол чоң күнөөгө салып коет деп айтабыз. Арам мамиледен алыс бол. Никесиз мамилени кадимки көрүнүш катары кабыл алба. Жаштардын абийирин коргоо, үй бүлөлүү адамдын өзүнүн жубайына кыянаттык кылбоо болуп аталат. Демек, зынага алып барып кое турган жолдордун баарынан сактан, этият бол. Мына ошол жолдорду бирме-бир эскертип айттык. Зынага аягы суюктук кылып коюуга алып барып кое турган кайсы нерселер бар? Кандай жолдор бар? Бул нерселердин баары арам. Сен ошол арам нерселерден сактансаң, демек чоң күнөөдөн сактанасың. Анткени чоң күнөө бир эле күндө пайда болбойт. Бир эле убакта пайда болбойт. Алдын ала ошол сени зынага алып барып кое турган жолдор аткарылат. Ошол жолго түшөсүң. Себептерин аткарылат. Анан барасың. Көп учурда ага алып барган майда кадамдардан башталат. Арамды бир эле карап коюу, бир кат аркылуу сүйлөшүп коюу, телефон аркылуу чалып сүйлөшүү, же бир жашыруун жолугушуу. Мына ушул майда кадамдардан акырынан зынага барып түшүп калат. Мына ушул майда кадамдардан дагы сактан. Андан кийин жүрөк байланып калгандан кийин акырында адам чоң күнөөгө түшүп калышы мүмкүн. Шайтан адам баласыга күнөөгө алып бара турган жолду кооз кылып көрсөтүп коет. Жаштарыбыз үчүн ошол зынага алып барып кое турган алдыңкы майда кадамдарды дагы шайтан сиз үчүн жеңил санатып коет. Жөнөкөй эле нерседей түйүлгөнү менен акыры барып туруп сизди зынага дуушар кылып коет. Шайтан кооз кылып көрсөткөндөн кийин ал нерселер сизге зынага
алып барып кое турган жол экенин дагы байкабай каласыз. Ошондуктан Аллах Таала вала тaqrabu зина, зинага жакындабагыла деди. Зина жеке адамдын гана күнөөсү эмес, ал бүтүндөй коомго зыян алып келет. Зинаны көбөйгөн жерде үй бүлө бузулат. Балдар ата-энесинин мээриминен ажырайт. Ишеним жоголот бири-бирине болгон. Кыздардын жана аялдардын кадыр баркы төбөлөнөт. Эркектердин жоопкерчилиги төмөндөйт. Никеге болгон ишеним азаят, кызганыч, чыр-чатак аркылуу акыры уруш жаңжал, анан үй бүлө бузулууга себепкер болот. Бүгүнкү күндө коомубузда ажырашуулардын көбөйүшүнүн себептеринин арасында ишенимсиздик кетип калды. Никеге чейин туура эмес мамилелер, үй бүлөлүк жоопкерчиликтин жоктугу жана социалдык тармактардагы арам мамилелер себебинен үй бүлөлөр тырым-тыракай болуп бузулат. Ооба мейли. Адал мамиледе болсо, анча-мынча кызганыч, чыр-чатак болсо, ал эч нерсе эмес, сабыр кылып өтүп кетет иншалла. Бирок арам жол менен болсо, ал чыр-чатактын аягы сөзсүз бузулат. Ошондуктан жаштарыбызга жөн гана зына кылба дебестен, зынага алып бара турган жолдордон да сактан деп үйрөтүшүбүз керек жаштарды. Бойго жеткен балдарыбыз бар, бойго жеткен кыздарыбыз бар. Колдорунда телефон бар. Соц тармактардан ар кандай видеолорду, фото сүрөттөрдү көрүшү мүмкүн. Көзөмөлдөп коюш сиз менен биздин милдетибиз. Кайсыл тарапка колдонуп атат телефондорду? Азыр 5-6 класс окуучуларыбызда дагы ар биринде бирден телефон бар. Келип айтышы мүмкүн: ата, менин балдарымдын арасында, достордун арасында, мени менен бир класста окуган балдар барында телефон бар, менде жок десе, телефон алып беребиз да, алардан кем болбосун депчи. Ал сенин балаңа боорукерлигиң. Бирок сен телефонду алып берсең, ал сенин боорукерлигиңден алып берди дебей, кайсыл тарапка колдонуп атат телефонду? Мына ошол телефон аркылуу, соц тармак аркылуу дагы балдарыбыз зынага алып бара турган жолдорго, кумарга алып барып кое турган оюндарга дагы кирип баратышат жаштарыбыз. Көзөмөлдөп коюш милдеттүү деп айтабыз. Ислам жаштардын табигый каалоосун жокко чыгарбайт. Тескерисинче, аны адал жол менен жөнгө салат. Табигый каалоо бар адамда. Зуиналиннас хуббу шахават минан ниса. Аялдарды сүйүү кооз көрсөтүлгөн бизге. Табияттагы бар нерсе. Бирок өзүң табиятың тартып аткан, кумар каалооң тартып аткан нерсени адал жол менен кыл. Арамга барба. Арамга алып барып кое турган жолдордон дагы сактан. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Я ма'шара шабаб, ман истата'a минкумул ба'ата фальятазавваж, фа ин лам ястати' фа алейхи бис-саум." О жаштар, кимиңер үйлөнгөнгө кудуретиңер жетсе үйлөнсүн деп. Кудурет жетпесе орозо кармасын. Орозо кармаган орозосу ага калкан болуп берсин. Курсагың аш турса, кумар каалооңа берилбейсин. Кумар каалоо, табигый сенин каалооң курсагың тойгондон кийин болот. Ачка болуп турса, каякта кумар каалоо. Ошондуктан орозо карма деди. Кудурет жетеби? Үйлөн анда. Демек, урматтуу ата-энелер, балдарыбызды никеге даярдайлы. Адал жол менен никеге. Жаштарды никени кечиктирип, арам мамилеге түртүп койгон тоскоолдуктардан сактаналы. Бойго жеттиби ата-энелер? Бала чага. Кудурет жетип турабы? Үйлө. Зынага түшүп калбасын. Ошону менен биргеликте зына кылып жүрө бербесин. Көзөмөлдөп кой. Жаш жеткенде үйлөш керек. Калыңды, ашыкча чыгымды жана элдин сөзүн биринчи орунга койбойлу дагы никени жеңилдетели. Баланы же кызды чыгарууда той аштын чыгымдарын көп ойлонбо. Элдикин жедим мен дагы, элдикин көрдүм, мен дагы элге жедиришим керек, элге көрсөтүшүм керек деп туруп, баланы үйлөнүүдөн кечиктирбе. Бизде ушундай эле болуп калды го. Бала келет, үйлөнөйүн мейли. Бой жетип калдым. Той кылбай эле жеңил эле өткөрөлү десе, "Өй бала, мен дагы элдикин жеп ичип көрүп калдым. Көрүш керек, мага дагы келет. Жедиришим керек, көрсөтүшүм керек" деп туруп, чыгымдарды ойлоп туруп кечиктирип коюп атабыз. Анчалык деле оор эмес. Кыз тарап менен бала тарап келишип, жеңилдетип койсо боло берет ал маселе. Ал баары өзүбүздөн болуп атат. Ошондуктан үйлөнө турган жаштарга айтабыз: "Оорлоштурба, жеңилдет. Үйлөнгүң келип атабы? Ошол жеңил кылып өткөргөн кудурет жетип атабы? Кадамды ташта. Ата-энең менен жакшы сүйлөш, түшүндүр ата-энеңе. Ал менин бактым. Сиз элдин бактын ойлобоң сиз. Элдин курсагын, элдин кадырын башканы ойлобоң, ал мени ойлоң сиз. Кечигип атам" деп ачык эле айтыш керек болсо, эгер болуп турса. Анан ошол ашыкча чыгымдарды ойлобой эле кечиктирбеш керек. Демек, ошол үйлөнүү кудурет жетип турган мезгилде дагы аны кечиктирип коюу зынага алып барып кое турган жол болуп калышы ыктымал болгондуктан, кудурет жеткен мезгилде үйлөнүш керек. Эми экинчи чоң балеге келели. Ал арак. Бардык мас кылуучу заттар. Я айюхаллазина аману иннамал хамр вал майсир вал ансаб вал алзам риджз мина амали шайтан фажданибуху. Аллах Таала Куранда айтат: "Эй иман келтиргендер, чындыгында арак, кумар оюндары, буттарга арналган таштар жана төлгө салуучу жебелер шайтандын иштеринен. Бул нерседен сактангыла" деди. Мына ушул фажтанибуху, сактангыла силер дегендиги себебинен арам экендиги бизге ачык айкын болгон. Сактангыла, ийгиликке жетесиңер деди. Караңыздар эми, Аллах Таала арак менен кумарды бир эле аятта эскертип айтып атат. Эмне үчүн? Анткени экөө тең адамды акылын жана туура чечимден ажыратат. Акылдан ажырайсың, кумар ойносоң туура чечимден ажырайсың. Ойлонуп көрсөң адамга эч пайдасы жок. Мына ошондуктан ислам шариаты бизге тыюу салган, саңа пайдасы
жок нерселерди, сага зыян алып келе турган нерселерди биз сага арам кылып койдук. Бул сенин кызыкчылыгың. Арактан, зынадан, кумар оюндан сактанып коюу биздин өзүбүздүн кызыкчылык. Башка эч кимге пайда бербейт, өзүңө пайда берет. Ислам шариятындагы өкүмдөр, кайсыл нерсе адал, кайсыл нерсе арам, бул бардыгы биздин кызыкчылык үчүн. Аткарсаң сооп аласың, таштап койсоң күнөөкөр болосуң. Бардыгы биздин кызыкчылыгыбыз экен жамаат. Андыктан бул шариятыбыз буйруган нерсени аткарууга ашыгышыбыз керек, кызыгышыбыз керек ал нерсеге. Буйрду демек биз үчүн пайда бар. Тыйып койду, биз үчүн зыян бар. Не үчүн инсанга акыл берди? Ушундай нерселерди ажырата билиш үчүн акыл берилди бизге. Ажырата билсең, адал нерсени берип койдук. Пайдалана бер. Ачыкчасыдан сактанып. Зыян нерселерди берип койдук. Андан сактан. Шайтан арак жана кумар аркылуу араңарга душмандыкты жана жек көрүүнү салууну, силерди Аллахты зикир кылуудан жана намаздан тосууну каалайт. Шайтандын амалын караң эми. Арак менен жана кумар оюндар аркылуу силердин араңарга кастыкты, душмандыкты салып коет деди. Мына өзүңө дагы жеке коомчулукка тийгизген зыянны карап коюң арак менен кумар оюндарын. Өзүңө да зыян. Кумар ойносоң чөнтөгүңө зыян, тапкан мал дүнүңө зыян. Анан ушу менен биргеликте тым эле кала бербестен, башка бир мусулмандар менен ортоңордо кастыкты, душмандыкты орнотуп коет. Жана ошондой эле Аллахты зикир кылуудан жана намаздан силерди тосуп коюуну каалайт шайтан. Эми силер токтойсуңарбы деди. Аяттын уландысында. Бул аятта арак менен кумар оюндарын 4 чоң кесепети бар деди. Биринчиси душмандык, экинчиси жек көрүү, үчүнчүсү Аллахты эстөөдөн тосот, төртүнчүсү намаздан тосуп коет. Ошондуктан арак жөн эле ичимдик эмес, балким сиздин ыйманыңызга дагы, акылыңызга дагы, үй бүлөңүзгө дагы коркунуч алып келген нерселердин бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Куллу мускирин харам" деди. Ар бир мас кылуучу нерсе арам деди. Мас кылабы демек арам. Акылдан ажыратабы демек арам. Демек аталышы кандай болбосун, эгер адамдын акылын мас кыла турган болсо, исламда тыюу салынган. Бүгүн арак дебей атын өзгөртүп тагын атай башташкан. Ичимдик дейт, мүмкүн энергетикалык ичимдиктер деши мүмкүн, коктейль деши мүмкүн, эс алдыра турган нерсе деши мүмкүн, ар кандай аттар менен аталышы мүмкүн. Бирок мас кылып акылыңдан ажыратса демек арам деди. Арам нерсенин атын өзгөртүү менен эле ал адал болуп калбайт. Арам бойдон калат, адал бойдон кала берет. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: "Иннал халала байин вал харам байин." Арам дагы ачык айкын, адал дагы ачык айкын деди. Бизге бардык нерсе ачык айкын. Мындай бир окуя келет. Бир адамга шайтан келип мындай деп айтат: "Сен 3 иштин бирин кыл, же адам өлтүр, же зына кыл, же арак ич" деп ушуну айтат. Ал адам өлтүрбөйм, зына кылбайм, аракты ичсем эмне болот эле деп арак ичип коюшу мүмкүн. Аракты ичкенден кийин калган күнөөлөрдүн баарын дагы жасап коет. Себеби дегенде адамдан акыл кеткенде акылсыз каалаган нерсесин жасайт. Андыктан сенин акылыңды алып, мас кылып кое турган нерселердин баардыгы арам, бул нерседен сакталышың керек. Ошондуктан алымдар айтышкан, арак бардык жамандык нерселердин энеси болот. Бул сөздүн мааниси арак адамды башка көптөгөн күнөөлөргө түртөт деген эскертүүнү айтабыз. Кээ бир адамдар мен арак ичем, бирок эч кимге зыяным тийбейт деп айтканы бул туура эмес. Ооба мен арак ичем, бирок эч кимге зыяным тийбейт, көчөгөйдө. Эч кимди сөгүп, кагып, башка кылбайм. Ичем, түз үйгө келе уктаймын деши мүмкүн. Ооба, болушу мүмкүн да. Бирок арак арам да. Сен анткениң менен кыласың да баары бир. Себеби дегенде сен жамандыктардын башаты болгон нерсени ичип атасың, пайдаланып атасың. Бунун акыбети жаман болот баары бир. Ооба, бир күн ичип келесиң, тынч келесиң үйүңө. Анан кеч келесиң, аялың дурасын, балдарыңды коркутасың, үй бүлөнүн акчасын ошентип арака коротосуң. Жумуштан айрыласың ичкендигиң себебинен. Карызга батасың, жол кырсыгына кабылып калышың да мүмкүн. Бүт бардык жамандыктардын башаты болуп аталат. Анда анын күнөөсүн, зыяны өзүнөн ашып, үй бүлөсүнө жана коомго дагы зыянын тийгизет. Ошондуктан мечиттерде, мектептерде, үй бүлөдө жана коомдук чөйрөдө арактын зыяндуулугу жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Жаштарыбызды көзөмөлдөшүбүз керек. Мектепте окуган, университетте окуган жаштарды кимдер менен жүрүп атасың? Сенин айлана чөйрөңдө кимдер бар? Кайсы чөйрөдө чоңоюп атасың? Кайсы чөйрөдө жүрөсүң? Сенин балдарыңдын чөйрөсүнө да көзөмөл салып кой. Сенин балаңдын туура эмес ишке барып коюусуга чөйрө дагы аябай чоң роль ойнойт деп айтабыз. Үчүнчү чоң бале кумар оюндары. Аллах Таала арак менен бирге кумарды дагы катуу тыюу салган. Чындыгында арак жана кумар шайтандын иштеринен болгон ыпылас нерселер. Андан алыс болгула дейт Аллах Таала Куранда. Кумар деген эмне? Эмгек кылбай, адал соода жүргүзбөй, бирөөнүн акысын утуп алуу. Үмүтү менен акча же мүлктү тобокелге салуу деди. Жеңил акча табуу да бул. Оңой акча табып алам деген ой менен кумарга киресиң, кыйналбай акча табам. Сага акча келсе кыйналбай эле.
Кыйналбай эле туруп акча табып алсаң. Бара-бара пайдасын көрөсүн. Пайдасын сага жедирип туруп, анан алар дагы өзүнүн пайдасын алат сага бир күн. Мына ушундай кумар оюндарына биздин балдарыбыз атайын казинолорго жана башка жерлерге барбай эле, сенин үйүңдө отуруп, сенин көзүңчө отуруп эле телефон менен ойноп коюп атат. Арызданып көбү келет. Ушундай ишке кетип калдым мен. Чыгышым кыйын болуп атат. Телефон менен. Үйдө ал балаң. Сен карасаң телефон чукуп отургандай эле болот. Бирок ал кумар ойноп отурат. Акча сайдага. Утту сага айтпады. Пайдаланды. Бир күн келет дагы башка бирөө пайдаланып коет сенин балаңды. Башы биротоло кумарга кирип кеткенден кийин, Алла сактасын, сени үй жайыңдан, айдап аткан машинаңдан башкадан дагы айырылып калышы мүмкүн. Ошондуктан айтабыз, кумарга барып коюп азыр оңой эле болуп калды. Ар бир жаштын чөнтөгүндө эле жүрөт. Ойнойм деген чөнтөгүнө салып эле ойноп коюп атат ал нерселерди. Ошондуктан айтабыз, көзөмөлдөө керек. Балдарды, жаштарды телефон пайдаланып аткан мезгилде көзөмөлдөп туруу керек. Эми кумардын түрлөрүн караңыздар. Кандай болуп калды? Букмекерлик кеңселер, онлайн казино мына, спорттук мелдештерге акча коюу, интернет аркылуу акча утуш оюндары, жашыруун кумар платформалары сыяктуу көрүнүштөр пайда болду. Бирок формасы өзгөргөн менен өкүмү өзгөрбөйт. Арам бойдон кала берет. Кумар ойногон адам бир аз акча салып, көп акча утууну каалайт. Демек, утат, аягында анан баарын чогултуп бериш керек болуп калат. Андыктан мен айтам, жамаат, убактыбыз болуп калды. Зына болобу, арак болобу, кумар оюндары болобу, кол астыдагыларыбызды көзөмөлдөп коюш сиз менен биздин милдетибиз болуп калды. Жаштайынан балдарыбызды, кыздарыбызды колдонуп аткан телефон булардын башына бале болбосун. Сиздин дагы башыңызды кармап, ойлонуп калчудай деңгээлге алып келип койбосун. Андыктан көзөмөлдөйлү, кайсыл тарапка колдонуп атат. Ушул нерсени көзөмөлдөп койсок, иншалла, бардыгы жакшы болот.